Биринчи параграф. Долой негативные эмоции. Биздин дүйнөдөгү бардык кабыл алуубуз же нааразы болгонубуз эмоциябыздан билинет. Ошондуктан тонкий телону негативдерден тазалоодо эмоциядан башташыбыз керек. Так ушул денеде биздин бардык таарынгандарыбыз, сындагандарыбыз, кызгангандагы сезимдер, жинденүүлөр жана башка кубанычтуу же кайгылуу эмоциялар сакталат. Эгер эмоциялар жакшы болсо, биздин память жашообузду жагымдуураак кылат жана биз аны менен күрөшпөйбүз. Негативдик эмоциялар башкача. Дээрлик ар бир адам кичинекей чагында ошондой переживанияларга кабылган. Балким алар азыр деле болуп атат. Булар кайдан пайда болот? Биз айтып бергенбиз. Биздин акыл идеалдык дүйнөнүн моделин түзөт. Идеалдык дүйнө дайыма алардан айырмаланып турат. Ал айырманы байкасак, ага көңүл бурбай койсок болот. Же өзүңдүн моделиңе карай дүйнөнү дагы кайра курганга аракет кылсаң болот. Же эчтеке кылбай негативдик переживание кылсаң болот. Эмне үчүн баары туура эмес? Эмнеге баары жакшы эмес деп. Эмоция ойдун формасы түрүндө сакталат. Ар бир биздин переживаниялар ойлор аркылуу болот. Жыйынтыгында ар бир күчтүү эмоциялар кандайдыр бир шайкеш келген ой формасын түзөт. Энергиянын, маалыматтын уюткусу боз, күрөң, гиргилт пятнага окшош негативдик эмоциялар. Алар биздин эмоционалдык денебизде сакталат. Башкача айтканда, негативдик эмоциялар биздин организмибиздин клеточный памятында сакталат. Канчалык таарынычтар, осуждение күчтүү, ошончолук буга шайкеш келген ойдун формасы чоң жана жыш болот. Ошентип биздин бардык переживаниялар эч жакка жоголбойт. Аларды эмоционалдык дене эстеп калат жана алар биздин контролдой албаган акылыбызга переживаниялардын пайда болуусуна инициатор болушат, мешалка сыяктуу. Ошондуктан биз көчөдө же башка жерден биздин обидчивибизге окшош адамды көрсөк, дароо биздин эс тутум тиешелүү ой формаларын түртүп чыгара калат жана жашоо күчүнүн механизмдин кезектеги циклде ишке киришет. Сиз таарынычтарды эстейсиз, кайрадан кайгырасыз. Ошентип ошол кишиге болгон таарыныч ого бетер күчөйт. Ал андан да жыш чоң болуп калат жана ошол эле убакта накопитель переживаний дагы толот. Бардык таарынычтарды көтөрүп жүрөбүз. 40 жаштарда адам чоң негативдик формадагы ойлорду көтөрүп жүрөт. Алардын ар бирөө ар кандай адамдар менен байланыштуу. Атасы, апасы, балдары, күйөөсү, же аялы, начальник жана башка жашоодо кезиккен бардык адамдар. Башкача айтканда, жашоосунда кезиккен жана алар менен ар кандай негативдик переживаниялар жаралган. Убакыттын өтүүсү менен переживаниялар унутулат. Таарынычтар, осуждениялар өтүп кеткендей болот. Бизге ошондой сезилет. Анткени ошондогу окуялар эсибизден чыгып кетет. Бирок чындыгында тилекке каршы андай эмес. Бала чагыбыздагы негативдик переживаниялар эсибизден чыгып кетиши мүмкүн. Эмоция телосы атайын процедурасыз чыгып кетпейт тилекке каршы. Тактап айтканда, негативдик ойдун формасы дагы акырындык менен сиңип кетет, бирок өтө жай. Айрыкча ал көп жылдар бою жаралса, таарынып же бирөөнү осуждать этип жүрсөк. Көп жылдар бою мындай негативдик ой формалары чоң жана калың болуп калат. Ошондуктан таарынткан адамды жөн гана унутуу менен эле ал өчүрүлүп калбайт. Сиз ал адамды түшүнүү менен кечирсеңиз дагы өчпөйт. Бир моменттик кечирүүдө накопитель переживанийдин ошого шайкеш келчү клапаны жабылат, бирок анын толгон деңгээли өзгөрүлбөйт. Сиздин таарыныч, осуждение сиздин тонкий телодо сакталгандыктан сиздин духовный тарбиячыңыз идеализацияны талкалоонун 3-чү способуна ылайык. Сиз мурда кимди осуждать этчү элеңиз, ошонун ордуна алып барып коет сизди. Биз үй бүлөдөгү тарбиялык
процесстер боюнча мисал келтиргенбиз. Бала үй бүлөдөгү гармониялык эмес мамиле үчүн ата-энесин осуждать этет жана анын эмоция телосунда ата-энесин осуждать эткен ой формасы жазылат. Бала чоңойгондон кийин ал ата-энесин түшүнүү менен кечириши мүмкүн жана аларга болгон мамилесин өзгөртүшү мүмкүн. Айрыкча эгер алар ажырашып кетсе же алардын бирөөсү каза болуп калган болсо. Бирок ой формасы же таарынычтар ата-энесинин туура эмес жүрүм-турумдарын осуждать этүү эч жакка жоголуп калбайт. Ал жөн гана алысыраак түртүлүп калат, мешалка сыяктуу болуп. Сиз аны көтөрүп жүрө бересиз жана сиздин тарбиячыңыз ал жөнүндө билет. Ал билет, ошондуктан ал сизге ошого жараша тарбия берет. Сизди ата-энеңиздин ситуациясына окшош ситуацияга алып келип коет. Негативдик ой формаларын өчүрөбүз. Демек, мындай тарбиялык процесстер болбош үчүн кандайдыр бир способ керек. Биздин эмоция телобуздан ушул ой формаларын өчүрүшүбүз керек. Эң жакшысы муну өзүңүз эле өчүрүшүңүз керек. Анткени бул сиздин денеңиз. Бирок андай тазалануу үчүн сизге атайын инструмент керек. Кадимки скребок же щетка жарабайт. Сиздин эмоция телоңузга таасир бере ала турган нерсе болуш керек. Мындай инструменттер көп. Негизи любой психологиялык иштер ошондой тазалоо болуп эсептелет. Бирок психологдор өзүңүз жардам сураган эң күчтүү бир эле эмоцияңыз менен алектенет. Сүйгөнүңүзгө, башка аялга кетип калган күйөөңүзгө болгон жана башка ушундай сыяктуу таарынычтар. Ал эми духовный тарбия, накопитель эмоциялары любой ой формалары үчүн болот. Ошондой эле мурда эле унутулуп калгандар үчүн дагы. Эмоция телосын толугу менен тазалайбыз. Ошондуктан эмоция телосын толугу менен тазалайбыз. Башкача айтканда, качандыр бир кезде жаралган башка адамдар менен болгон өз ара мамиледеги бардык негативдик ой формаларын тазалайбыз. А жашоодо биз көп адамдар менен кезиккендиктен эмоция телону бардык ушул адамдардан тазалашыбыз керек. Эгерде сиз бир топ жашка чыгып калсаңыз, жашооңузда көп адам менен кезиккен болсоңуз, ошол адамдарга болгон негативдик переживаниялардан сизде жүздөгөн негативдик ой формалары пайда болушу мүмкүн. Элестетип көрүңүз, сиздин эмоция телоңуз кандай көрүнөт? Негативдик переживаниялардан турган гиргилт боз күрөң түстөгү клубок. Аны тазалаш үчүн көп иш кылышыбыз керек. Бардык тааныштардын баарын эстеңиз. Ошондуктан биз рекомендация кылабыз. Жашооңузга кезиккен бардык адамдардын списогун түзгөнгө. Бала чактагы, школдогу, колледжде, жумушта, үй бүлөдө жана башка. Кимди эстей алсаңыз, баарын жазып чыгыңыз. Албетте, списокто биринчи кезекте эң курч эмоция болгон адамдардын атын жазыңыз. Андан кийин калгандарын. Жана бул адамдардын ар бирине өзүнчө тазалоо жүргүзөбүз. Бул жөнөкөй эле иш эмес. Айлар, жылдар талап кылынат. Өз алдынча иштөөгө. Тездик менен тазалоо болбойт. Эгер сиз мурунку душмандарыңыздын баарын оптом тазалаганга аракет кылсаңыз жана аларга сүйүү тартуулап калсаңыз дагы, дароо эле сизге тарбиялык процесстен чыгуу мүмкүн эмес. Мурунку душмандарды сүйүү менен сиз накопитель переживанияды толтуруп аткан клапанды гана жабасыз. Демек, сиздин сосуд толбой токтоп туруп калды. Бирок бул сиздин накопитель переживаниянын деңгээли дароо азаят дегендикке жатпайт. Убакыттын өтүшү менен болот. Бирок дароо эмес. Ошондуктан сиз бардык адамдарды сүйүп баштасаңыз деле эчтеке өзгөрүү болбойт. Же тескерисинче болот. Бул кубанычтуу эмес ситуация туурабы? Ушундай абалга түшүп калганда эмне кылыш керек? Эгер накопитель переживаниянын сыртка агызуучу трубаларын эстесеңиз, анда осознанные поступки деген труба бар. Сиздин сосудуңуз батыраак тазаланыш үчүн ошол трубанын сыртка
агызуучу жөндөмүн колдонсо болот. Башкача айтканда, сосудуңузду тазалоо үчүн осознанный поступокторду кылуу керек. Кадимки милосердие, кайрымдуулуктар жарайт. Бирок булар тез жол эмес. Бул трубалар сиздин күнөөлөрдү активдүү түрдө агызуу үчүн атайын көнүгүүлөрдү жасоо керек. Өз алдынча накопитель переживанийден тазалануу үчүн биз рекомендация кылган ушундай көнүгүүлөрдүн бири кечирим медитациясы деп аталат. Бул көнүгүү психологиялык жана духовный школдордо кеңири колдонулат. Ар кандай вариантта. Бул упражнение ошол эле убакта сиздин слово-мешалканы токтотконго да жардам берет. Ал контролдой албаган ойлорду кетирип, аны башка жакшы ойлор менен алмаштырганга негизделген. Бул көнүгүүнү сиздин башыңыз жумуш менен же контролдогон ойлонуу менен алаксыбай турган любой убакта жасасаңыз болот. Мисалы, көчөдө басып баратканда, автобуста баратканда, совещанияда отурганда, бирөөнү күтүп атканда жана башка. Башкача айтканда, сиздин эркиңиз бош болуп турганда, мээге осознанный загрузка киргизүү жок болуп, слово-мешалка болгон күчү менен кирейин деп атканда. Көнүгүү, кечирим медитациясы. Сиздин таарыныч, ой формаларын же башка негативдик эмоцияларын өчүргүңүз келип аткан бир адамды тандаңыз. Мисалы, сиздин күйөөңүз болсун. Оюңуз менен көп жолу кайталаңыз. Мен күйөөмдү сүйүү жана ыраазычылык менен кечирем жана аны Кудай кандай жаратса, ошондой кабыл алам. Мен күйөөмөн, ага болгон менин ойлорум жана эмоциям үчүн кечирим сурайм. Бул фразаны жүрөгүңдө жылуулук пайда болгучакты кайталаш керек. Ошол адамга болгон таарыныч толугу менен кеткенин сезишиң керек. Бирок кээ бир тез таасирленген адамдарда жылуу сезим 5 мүнөттөн кийин эле пайда болот. Ошондуктан алар буга ориентировка кылбашы керек. Кээ бир адамдарда жылуулук сезим эч качан пайда болбойт. Бул дагы коркунучтуу эмес. Ийгиликтүү иштин эң маанилүү условиясы медитациянын жалпы убактысы. Бир адамга медитациянын жалпы убактысы. Эгер адам менен көп жылдар бою напряженный мамиледе болгон болсоңуз, медитациянын жалпы убактысы 3-5 саатты түзөт. Алар любой бош болгон убактагы медитациянын эпизоддорунан куралат. Эгер конфликт аз болсо, анда медитациянын жалпы убактысы 30-40 мүнөт түзөт. Ой формаларды тазалагандан кийин дароо төмөнкү фразаны кайталоо керек. Сүйүү жана ыраазычылык менен мени күйөөм кечирди. Ошентип биз эмоция телобузда сизге илип салган күйөөңүздүн конфликт учурундагы ой формаларын тазалайбыз. Сиз дагы аны капа кылчусуз. Анда да сизге болгон жинденүү, тарынуу бар болчу. Бул фразаны дагы жүрөгүңүздө жылуулук пайда болгуча кайталаңыз. Эгер сиз көзүңүздү жумсаңыз, күйөөңүздүн образын көрсөңүз, эгер тазалоо процедурасы ийгиликтүү болсо, анда сизге күйөөңүз карайт, жылмаят, даже кол менен жаңсайт. Демек, сиздин эмоция телоңуз сизге илинип жүргөн негативдик эмоциялардан тазаланды. Эгерде аны менен кезигип жүргөн болсоңуз, андан алыстагандай болуп каласыз. Анын сөздөрүнө, кылган ишине реакция кылбай каласыз. Сизге белгилүү болгон адамдардын баарына медитация жасаңыз. Биз кечирим медитациясын күйөөгө карата эле жасаганды карадык. Сиз өзүңүз түшүнгөндөй, бул эмоция телоңузду тазалоодогу биринчи кадам. Андан кийин ушул медитацияны атаңызга, байкеңизге, эжелериңизге, мурунку күйөөлөрүңүзгө же аялдарыңызга, алар канча болсо да, эгерде сизде алар менен болгон жаман мамиле болгон болсо, сиздин жашооңузга кийлигишкен жана жагымсыздыктарды жараткан туугандарыңызга, ар бирине өзүнчө жасаңыз. Жумуштагы тааныштарыңызга, адилетсиз начальниктерге, ыраазы болбогон подчиненныйларга, ажырашып кеткен сүйгөн адамыңызга,
өзүңө, эгер өзүңө болгон претензия болсо. Медитация үчүн фраза почти ошондой эле. Сүйүү жана ыраазычылык менен мен өзүмдү кечирем. Мен кандай болсом ошондой кабыл алам. Мен өзүмө болгон ойлорум жана эмоцияларым үчүн кечирим сурайм. Сүйүү жана ыраазычылык менен мен өзүмдү кечирдим. Адамдар өзүн осуждать этип, өзүнө таарынышат. Эмне үчүн мен мындаймын? Эмне үчүн менин жолум болбойт? Сулуу эмесмин, акылым жок, уялчаакмын. Же күнөөлүү сезимге кирип алышат. Бирок өзүңдү осуждение кылуу башкаларды осуждение кылгандай эле күнөө. Ошондуктан сөзсүз түрдө өзүңдү эч убакта осуждать этпешиң керек. Андан кийин жашоого да медитация кылуу керек. Сиз жашоону да осуждать эткенсиз. Сүйгөнүңүздү, тууганыңызды тартып алган үчүн. Эмне үчүн мындай жашоо? Эмне үчүн баары жаман жана башка деп. Жашоого медитация кылууда төмөнкүчө фраза. Сүйүү жана ыраазычылык менен мен жашоодон кечирим сурайм жана жашоо кандай болсо ошондой кабыл алам. Мен жашоодон ага болгон менин ойлорум жана эмоцияларым үчүн кечирим сурайм. Сүйүү жана ыраазычылык менен жашоо мени кечирди. Медитациянын жалпы убактысы өзүңүздүн жашооңузда канча таарыныч, переживания чогулткансыз, ошого жараша болот. Конфликт болгон адамдар менен болгон медитациянын убактысынын суммасы бир канча саат болот. Сиз эптеп эстеген эски тааныштарыңыз же туугандарыңызга медитациянын суммалык жалпы убактысы ар бирине 10-30 минут болот. Эсептеп көрүңүз. Ушул көнүгүүнү жасагандагы чыгымдарыңызды. Мисалы, 40 жаштагы адам толук тазалануу үчүн 1 айдан кем эмес өзүнүн үстүнөн иштөөсү талап кылынат. Жалпы медитация убактысы 30 сааттан кем эмес болот. Бул сөздөрдү окуп атып, эмне үчүн кечиримди узак убакыт кайталаш керек деген ой пайда болушу мүмкүн. Сиз баарын эстей албайсыз да. Бирөөнү эстесеңиз, бирөөнү унуткансыз. Даже кээ бирлеринин проблемасы үчүн боор ооруйсуз. Сиздин ментал таза, а эмне үчүн сизди тарбиялаш керек? Күнөөлөр кагаздагы кир такка окшош. Бул суроого жооп бериш үчүн жөнөкөй салыштырганды колдонолу. Элестетиңиз, сиздин негативдик ой формаларыңыз кагаздагы кир такка окшош. Канчалык негативдик ой формалары чоң болсо, ошончолук кагаздагы так чоң болот. Сизге кагазды тазалаш керек. Ал үчүн сизде өчүргүч бар. Өчүргүч менен өчүргөн сайын үстүндөгү кир тактар кетип баштайт. Кагаздын баарын тазалаш үчүн кечке сүрүшүңүз керек. Канчалык так чоң болсо, ошончолук көп сүрүшүңүз керек. Мына ошондуктан оюңуз менен көп жолу кечирим медитациясын кайталаш керек. Ар бир кайталоо кичине гана бөлүгүн тазалайт. Ошондуктан толук тазалануу үчүн көп жолу кайталоо керек. Мурунку ишенимдериңиздин ката экенин түшүнүү жана сиздин душмандарыңызды кечирүү бул күчтүү жол. Ал сиздин негативдик ой формаларын көпчүлүк бөлүгүн тазалаганга мүмкүнчүлүк берет. Бул дүйнөнү кечирүү жана кабыл алуу менен бирге мурунку таарынычтарды, түшүнбөстүктөрдү дагы калтырып койбоңуз. Алар менен өзүнчө иштеңиз. Ошондо сиздин көз салуучуңуз сизге карата тарбияны жасабайт. Биз эми кезектеги жыйынтыкты чыгаралы. Жыйынтыктар. Биринчи, биздин бардык негативдик переживаниялар биздин эмоция телобузга сакталат. Ой формасы түрүндө. Гиргилт, боз күрөң түстөгү сгусток окшош. Экинчи, негативдик ой формалары дароо эле өчүрүлүп калбайт. Бул жашоого кылган мамилебизге же мурунку душмандарыбыздын баарын кечиргенибизге карабастан. Үчүнчү, эмоция телону тазалоону ылдамдатуу үчүн кечирим медитация сунуш кылынат. Ал кандайдыр бир фразаны көп жолу кайталоо менен болот. Ошондо негативдик ой формаласы өчөт. Төртүнчү,
кечирим медитациясын жашооңузда болгон кандайдыр өз ара мамиле болгон бардык адамдарга жасайсыз. Бардык туугандарыңызга, тааныштарыңызга, өзүңүзгө жана жашоого.